кетсеңиз кыргызча. Равшан Жээнбеков жакшы иш аткарып атат. Себеби Равшан Жээнбековдай саясатчылар болбосо таптакыр эле баары деген токтоп калмак, стагнация болмок. Ошон үчүн андай оппозиция керек. Бирок мен эмнеге чочулап атам? Азыр саясатка ичине эле баары эле саясатка малынып ичине кирип кетишти. Экономика токтоп калды. Экономика иштебей атат. Бир жагынан президент экономикага да киришип атат, өзү функциясы экономикага кирбеш керек. Премьер-министр көз каранды болуп анан экономиканы жооп берет, бирок экономиканы башкарбай атат. Ошон үчүн двоевластие болуп атат да. Ошол жазында аябай чоң чатакка алып келиши мүмкүн, себеби экономика стагнацияда, элдин мен айтып атпайм, жазында картошка түгөнгөндө эле эл март-апрель аябай жаман айлар. Ошондо саясий бир ситуация бузулушу мүмкүн. Эмне үчүн саясий ситуацияны кантип кармап калыш керек? Мурункудай эле жанагы мурунку аксакалдарды, мурунку экс руководительдерди чогултуп, анан алардын баарын алар менен Можно потише? Ошо экс руководительдерди, башкаруучуларды чогултуп, алар менен чечкен бул жакшы. Бирок илгерки эле Кыргызстан жанагы Совет Романов парт актив чогулткандай, же Кыргызстандын илгерки курултай чечкендей да, бирок ал жол азыр мындай бизде деген өнүктүрүп кетпейт. Мен ойлойм, бул Армениянын опытын карап, ошондой бир новаторский бир жол. Ошо Пашинянга окшош адамдарды алып келип, ошолор бир жагынан Пашинянга окшош адамдар, Чынар Жакыпова деп атам, ошондой бир Муратбек, мына ошондой адамдар, экинчи жагынан жана экс руководительдер, мурунку Муралиев, башка неме министрлер, ошолор ошо эки формация менен иштеп, одновременно иштеп өнүкпесе болбойт. Булар ылдый алдыга жылдырып, жанагы Арменияны алдыга жылдырып, тигилер өзүнүн жанагы опыт, ошонун баарын деген бөлүнүп стабилизация иштеш керек. Булар развитияга, өнүккөнгө иштеш керек, булар стабилизация иштеш керек. Ошону экөөнү бир системага келтире алса, анда жазында жакшы өнүгүп кетет, эл дагы ыраазы болот.